Кудай энергиясы ушумага жайгашып, анан мен жерди башкарам да азыркы күндө. Азыр мен кыргызды куткарып кетейин, ушу улуулукка жана эволюциядан өткөрүп кетейин деп эле баргам. Болбосо мен азыр Кудай катары мен дүйнөнү башкара берем да. Сиз кабыл албаңыз, кыргыз кабыл албасын, адам кабыл албасын, мен баары бир ааламдык өзүмө берилген касиеттүү bir энергияны мен иштете берем. Азыр мисалга Кытай экономикасы менен кыйынсынат, Россия военный оружиясы менен кыйынсынат, Америка жасалган акчасы менен кыйынсынат. Бийлегиси келип атпайбы? Жок, алар бийлебейт. Мына мен ааламдан буйрулган Кудай энергиясы кийген адам катары мен башкара берем. Андан кийин мен Сооронбай Жээнбековго требование койдум. Мен ааламдын гана сөзүн айтып коем. Аткарса аткарсын, аткарбаса күйүп кете берсин. Менде эч качан күнөө болбойт. Мен астына предупреждение берем. Мен сактап калайын, сизди сактап калайын деп айттым. Сизди мен актап калайын деп атам. Ошон үчүн бийликти жөн эле өткөрүп бериңиз дедим да. Анан күлкү катары кабыл алды, иш козгоду. Анан ошондо мен эми ааламда мен адамзатты соттогону келгем, жери бузулуп кеткенде. Менин ичимдеги душам, мисалга, соттогону келгем, мен соттолгону келген эмесмин деп анан Матраимовдун сүрөтүн, Жээнбековдун сүрөтүн, Жумабеков депутаттын Чубак ажынын сүрөтүн коюп, Чубак ажы арткы эволюцияга тартып атат динге. Матраимов кыргыздын байлыгын жеп атат. Жээнбеков өстүрө алган жок. Жумабековго окшогон депутаттар кошоматчы болуп атат. Мына ушуга окшогон адамдар соттолуш керек деп сүрөттү коюп, мындай камерага сүйлөп чыгарып койгон. Анан мен ошондой кызматымды кыла берем. Эгер мага ошо Кудай энергиясы жайгашпаса, дүйнө бирикпейт эле, дүйнө кырсыктабайт эле. Мына азыр кыргыз жергесинде айтып атпайбы, экономиканы биз көтөрөбүз дейт. Экономикасы өскөн мамлекеттердин мен экология менен талкалай берем. Экология аркылуу аба, от, суу, таш, воздух, духов возит аркылуу талкалай берем. Бул менин ишим. Менде айоо жок. Жерди чиритип жүргүчө мен ошо дүйнөнү талкалай берем. Ушундай. Ошо сыяктуу эле дүйнөнү соттогондо анан ал адамга айланып, ички жан дүйнөсү тазарып, анан ошондой биригүү болот. Дүйнө элин талкалап туруп, анан жол суратып келем. Эмне кылабыз? Абдулдаев дегенден анан айтам. Жанагы сүрөттү көрсөтүп, илим, методика, көп нерсе бар бул жерде. Ар бир адамдын бул жашоого, ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин бул жашоодо миссиясы бар, бекер жаралбайт. Мен ошо миссиямды аткарам.